Құқық, Коопсуздук жана миграция боюнча комитетин өткөрүүгө кворум бар. Кошумчадагы депутаттар келе жатышат. Урматтуу депутаттар, күн тартибин кароодон өтөрдөн мурун бир белгилей кетчү нерсе бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарында 17 январда катталган видео боюнча өзүңүздөр билесиздер, биздин мекендештер, эмгек мигранттар боюнча социалдык тармактарда видео таркаган. Ал жерде ушул адам укуктарын бузуу менен биргеликте ырдык көрсөтүү менен коштолгон видео таркатылган. Ал жерде ушул биздин эмгек мигранттарды текшерүү учурунда ушул нерсе катталган. Ошондой эле биздин коомубузда чуу жараткан. Ошол боюнча биз профилдик комитет болгондон кийин сөз түрдө реакция кылышыбыз керек, жана өз алкагыбызда жана өз комитетибиздин алкагында иш чараны жүргүзөбүз. Тиешелүү биз дагы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын комитетинин төрагасы Калашников Леонид Ивановичке дагы кайрылабыз. Аталган ырдык көрсөтүү боюнча ошондой эле биз Тышкы иштер министрлигине, биздин Россия Федерациясындагы элчиге, ошондой эле Екатеринбург шаарындагы биздин консулга аталган адам укуктарын бузуу менен катталган иш чараны толук кандуу иликтеп, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү адамдар жоопкерчилигин кароо боюнча талап кылабыз. Ошол менен биргеликте мындан ары биздин мекендештерге Евразиялык алкагында бир мүчө болгондон кийин сый мамиле менен тиешелүү иш-чаралар жүргүзүүнү биз суранып кетебиз биздин коллегалардан. Ошо менен биргеликте маалымат үчүн айтып коюшубуз керек, урматтуу депутаттар, ал жерде Екатеринбург шаарында 150ден ашуун мигранттар катталган экен стройкада. Бирок биздин Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын 40тан ашуун ошол жерде эмгектен түшкөн. Бирөөсүнөн дагы Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузуу же дагы башка эч нерсе аныкталган эмес. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, биздин кайрылууну мен ойлойм сиздер колдоп бересиздер мамлекеттик думага. Ошо менен биргеликте биздин тиешелүү кызыктар, ведомстволор аталган жумуш боюнча, аткарылган жумуш боюнча ошондой эле жыйынтыгын сөзсүз түрдө биздин профилдик комитетке берүүсүн биз талап кылабыз, жана биздин комитет бөлүм башчылары ушул боюнча тиешелүү иш-чараларды жүргүзүңүздөр. Урматтуу депутаттар, кошумчалар барбы? Күн тартиби сиздерге таркатылып берилген, урматтуу депутаттар. Эгерде кошумчалар жок болсо, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибин мен толугу менен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибине өтсөк. 2023 жылдын 27 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен эл аралык жарандык коргонуу уюмунун ортосундагы Кыргыз Республикасында эл аралык жарандык коргонуу уюмунун Борбордук Азия жана Азия үчүн региондук гуманитардык кеңсесин түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Буга чейин макулдашууга келгенде, урматтуу депутаттар, биз колдоп бергенбиз. Демилгечи министрлер кабинети, Баяндамачы өзгөрүүчү Кырдаалдар министри Ажикеев Бобек Эргешевич. Бобек Эргешевич, бул жака трибунага келсеңиз. Кошум айтып койсом, уруксат этсеңиздер, 5 фракциянын, бул көпчүлүк фракциянын оң чечимдери бар. Бир учурда биринчи, экинчи жана үчүнчү окууда деген. Биз каттоодо өттү, өзү эмеден өтөт экен документ. Ошол фракциянын чечимдерин депутаттарга камсыз кылып бериңиздер. Жарайт. Бобек Эргешевич. Жарайт. Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңузга МОГОнун кеңсесин түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору сунушталат.
МОГО 1931 жылы түзүлгөн. Штаб-квартирасы Женева шаарында жайгашкан. Учурда МОГОго 60 мамлекет мүчө болуп саналат. 16 мамлекет байкоочу статусуна ээ. МОГОго Кыргызстан 2011 жылы мүчө болуп катталган. Анын негизги максаты болуп, мүчө өлкөлөрдүн жарандык коргонуу түзүмдөрүн чыңдоо, калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргонуу, камсыз кылууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Бизге МОГО тарабынан 2011 жылы жалпы суммасы 3 миллион АКШ долларды түзгөн 37 атайын техника, 11 авариялык куткаруу шаймандары берилди. 2012 жылы 4000 куткаруучулардын кийими, 1000 дана бут кийим түрүндө гуманитардык жардам берилди. 2015 жылы өрт өчүрүүчү бөлүктөрү үчүн 15 000 Швейцария франкына техникалык жардамдар берилди. Ошондой эле 2012 жылдан баштап жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде окуу борбору үчүн тоо кен кырсыктарын куткаруу, суучулдарды даярдоо боюнча программаларды ишке ашырууга жардам берет. 2023 жылы 40 өрт өчүрүүчү автоунаа жана Ми-8 тик учагын бизге берүү демилгесин МОГО баштап Россияны милдеттендирген. Биз сунуштап жаткан мыйзам долбоорунун негизги максаты болуп, МОГОнун регионалдык кеңсесин Бишкек шаарында ачуу саналат. Бул кеңсени ачуу бизге бүтүндөй Азия жана Борбордук Азия боюнча өзгөчө кырдаалдар катталганда гуманитардык жардам көрсөтүү жана эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берет. МОГОнун бул кеңсеси Кытай, Россия, Казакстан, Азербайжан, Тажикстан, Грузия, Монголия өлкөлөрүнүн географиялык зонасына жооптуу болот. Кошумча айтса кетсек, МОГОнун кеңсесинин бизде ачылышы мүчө өлкөлөрдүн арасында биздин өлкөнүн эл аралык аброюн бийикке көтөрүп, жарандык коргонуу жаатында жана өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча ыкчам жардам көрсөтүү үчүн мыкты платформа болуп берет. МОГОнун бардык ишмердүүлүгүн ишке ашыруу МОГО тарабынан каржыланат. Жана биздин өлкөбүздүн бюджетине эч кандай оордук алып келбейт. Ошого байланыштуу мыйзамдын долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Кошумча айта кетсем, урматтуу депутаттар, ушул макулдашуунун маанилүү экенин эске алып, Акылбек Усенбекович Жапаров кезексиз каралсын деп өтүнүчүн берген. Ошол себептен 5 фракциянын колдоо чечимдерин алдык. Жогорку кеңештин регламенттерине талаптарына ылайык бир окууда карап бергениңиздерди суранам. Рахмат. Бир окууда эмес, бир окууда, биринчи, экинчи жана үчүнчү окууда. Биринчи, экинчи, үчүнчү окууда. Урматтуу депутаттар, сөз суроо үчүн Асланбек Касымакуловичке берилет. Микрофонду карап койгула. Рахмат. Менде бир суроо бар. МОГОнун офиси кайсы даректе жайгашат ушу Бишкекте? Азыр ошо мыйзамга кол коюлса, алар уже өздөрү издеп, өздөрү коюшат. Азырынча белгисиз бул. Бул да мыйзамга маселе сразу туулат. Сиздин жобуңуздан кийин жаңы имарат курулса да болобу же болбойбу деген сөз да? Эми алардын өздөрүнүн уставтары бар. Если ошо жаңы имарат курабыз дей турган болсо, биз аларга бүт шартты түзүп беребиз, сөзсүз түрдө. Анан арендага алабыз дей турган болсо, значит эми алар өздөрүнүн уставына жайгашып иштешет. Негизи мыйзамды колдош керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Чыңгыз Заматович. Рахмат, урматтууга, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы. Азыр кыска нусканы айтып кетиңиз. Эгер ушундай келишимге азыр болушулса, регионалдык макамына ээ болобуз деп айтып атасыз. Кайсы мамлекеттерде ушул кеңседен Борбор Азиянын мамлекеттерде ал теске болот? Биздин кеңсебизби? Азыркы түзүлүп аткан ушул регионалдык
ушул Бишкекте? Ошо регионалдык мен буга чейин ушу айтып кеттим эле. Бул өзү негизинде Могонун дүйнө жүзүндө эки эле офиси бар. Өзүнүн башкы офисинен тышкары. Башкы офиси Швейцарияда, Женевада жайгашкан. Экинчи офиси бул Кот д'Ивуарда. И үчүнчү эми башкы офистен тышкары бул получается экинчи иштечү офиси бул бизде. Ошондо бизге караштуу болот. Бул келишимге ким кошулду регионубуздан? Бул келишимдерге дейсизби? Ушул келишимге. 60 мамлекет. 60 Борбор Азиядан. Борбор Азиядан Казакстан, Таджикстан, так, Казакстан, Таджикстан. Ушул уюмдун өкүлчүлүк ушул мамлекеттерде иштеп атабы? Барбы же жокпу? Кеңсесиби? Ооба. Жок. Жокпу? Жок. Бир эле Кыргызстанда. Только бир эле Кыргызстанда. Анан кийин төлөмү жагынан Кыргызстан канча төлөйт жыл сайын? Кандай? Бул уюмга канча төлөшүбүз керек жыл сайын? Качан? Членский взностор. Членский взносу 11 жылдан баштап бизде такталган өзүнүн взносу бар. 21 швейцарский франк. Өзү мында эсептегенде $21,000 жыл сайынкы взносу. 21 миңби? 21 миң. Ушул кеңсени кыргыз тарабы кайсы негизинде, эмне негизинде бериши керек? Алар төлөбү же биз өзүбүздүн имаратыбызды аларга бекер эле беришибиз керекпи? Жок. Бул кеңсе боюнча бул өзгөчө келишим болот. Бул членский взноска дагы эч кандай тиешеси жок. Членский взностун талабы бул сөзсүз түрдө нактай акча менен которулуп бериш керек. Бул жагынан биздин мамлекетибиз толугу менен өзүнүн милдетин аткарып келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Кеңсенин каржылаган булагы бул именно Могонун өзү болот. Алар өздөрү төлөбү? Өздөрү төлөйт. Кыргыз тарабы эч нерсени бербейт. Эч кандай Алар зыянды өздөрү тартпайт, таап, эч кандай. өздөрү төлөшөт. Ооба. Бекер дагы офисти бербейт, ошонун эсебинен бир башка дагы кызматты кылып бербейт. Дагы ушул регионалдык кеңсе бизде пайда болгондон кийин ушул келишимдин алкагында кандай дагы кошумча артыкчылыктар Кыргыз тарабына болот? Эми бул тууралуу биз ар жыл сайын иштерди ашырып атабыз. Бул бизге кеңсесин ачканы дагы бул эң негизги бизге ишенимин бергени далил болуп атат. Жана ушул региондо иштөө жумуштарын күчөтүү боюнча. Анан мен ойлойм бул сөзсүз түрдө биздин эл аралык өзүбүздүн кадыр баркыбызды дагы аябай жогору көтөрөт. Бул жагынан 60 өлкөнүн ичиндеги мүчөлөр бул Россия, чоң мамлекеттерди ала турган болсок, Кытай, Индонезия, Арабские Эмираты жана башкалар. рас эгер ушундай сиз айткан багытта биз иштей баштасак, регионалдык кеңсе Кыргызстандагы болсо, чоң регионду тескей турган болсо, анда бул жакшы кадам менимче. Рахмат. Бул жагынан мен колдоп атам. Бирок 3 окууда азыр сөз пайда болду. Тиешелүү фракциялардын чечимдери бар болсо, урматтуу төрага, анда ушуну эске алып, добушту берсе болот. Эгер жок болсо, анда үй иретинде регламент негизинде иштейли. Ушундай сунушум. Рахмат. Нурсултан Калыбекович. Урматтуу министр мырза, саламатсызбы? Азыр эми мына аба ырайы катал болуп турган учур, кылычын суруп кыш чындыгы келди, чилде. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Менин бир тилегим ушул, сиздер аман болсоңуздар экен, альпинисттер тоого чыгып кетпес экен, бирөөнү куткарабыз деп. Ушул жакта азырынча жагдай тынч элеби? Биз 2 жума мурун ошо россиялык туристти, жаш кызды асказодон түшүп кеткен, олорду куткардык, ошону куткардык. Үлгүрүп калдык. Өзү сознаниясын жоготуп, кызыл көбүк чыгып, өзүн жоготуп койгон экен. Анан 4,5 метрде аны куткарганга үлгүрүп калдык. Биздин альпинисттердин жакшы чоң салымы ушул жагынан болду. Кече жакында жоголуп кеткен Мамат уулу Мухаммедалыны издегенче биз кошумча дагы сноубордистти таап алдык. Ал болсо 150 метр ылдый коктуга учуп кетиптир. Анын дайыны жок, эч ким жоготуп бериптир. Связи дагы жок, эчтемкеси жок. Бутун сындырып, чыга албай жатыптыр. Аны да түнкү саат 12-де аны чыгарып калдык. Азыркыда ушу биздин Инсарак тобубуз дагы, альпинисттерибиз дагы аябай өзүнүн мындай жакшы профессионалдык үлгүсүн көргөзүп атат.
Кудайга шүгүр аягы жакшы бүтүптүр. Баягы жакшы бүткөн фильмдер көңүлгө көтөрүп коет эмеспи? Ушу аман эсен кутулганына шүгүр. Мен дайыма тилейм, тилсиз жоодон сакта, айтырбай келген кырсыктан сакта деп ошол багыт иштеп аткан сиздер, менимче мындай эң мыкты иштеп аткан министрликтин бирисиздер. Командаңызга, составдагыларга, аскер кызматкерлерине бардыгына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, салам айтып коюңуз. Анан могул сиз алып келген демилге боюнча эл аралык мекеменин бизде кеңсесин ачуу боюнча биздин фракциядагы 3 окуудан бирөө колдоп бергенге макулдук берди. Бул менимче сиздердин колуңуздарга кол болот, бутуңуздарга бут болот. Бир эл аралык аренага чыкканга, эл аралык ресурстарды пайдаланганга дагы кошумча эшик мүмкүнчүлүк болот деп эсептейм. Ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Кубанычбек Калымбекович. Саламатсызбы? Урматтуу Бойбек Эргешевич, буюрса бүгүн өтүп кала турган болсо 3 окуудан алдыга коюлган кандай бир 3-4 планды айтып бере аласызбы? Ушул кеңсе ачылса, Кыргызстан тарабынан ишке аткарылчу алдыга коюлган пландар барбы? Эми мындай кичине тарыхчыгына кете турган болсок, бул кеңсени ачуу боюнча аракетибиз 1,5 жылдан бери созулуп келатат. Азыр биз толук жыйынтыгын эле көрүп атабыз, бирок 1,5 жылдын ичинде аябай татаал сүйлөшүүлөр болду. Бул дагы защитасы аябай кыйын болду, бюджеттин бөлүшү аябай кыйын болду, алардын булагын тактоо аябай кыйын болду маселелер. Ошол эле кеңсени ачканга бизге түзмө-түз мындай алдыбызды бутубузду торгондор бул Москва мисалы шаары болду, Эмираттар болду, бизге ачасыңар деп. То есть мындай караганда бул эл аралык кеңсебиз бул Кыргызстаныбызга эң чоң жардамды берет деп мен ойлоймун. Себебинде буга чейин мен айта кеткеним 4000 кийим же 1000 бут кийим же 15000 франк деген бул акчанын даже эсебине деле кирбейт. Эми статта четко отуруп калыптыр, бирок ошо боюнча мен муну айта кеттим. Негизинде булардын иштеген мүмкүнчүлүктөрү бул миллион долларлар менен иштейт. Булар эл аралык чоң, аябай чоң гуманитардык уюм. Өздөрү дагы Женевадагы жайгашкандыктан булар дагы ошо ООНдун тарабында бирге турган бул уюм болуп эсептелет. Мен ойлойм, бул жака бизге ачканыбыз биринчи түрдө биздин материальный базабызды чыңдайт. Экинчи түрдө биз могу эле уже күзүндөсү кабыл алганда, может быть, бир 50 контейнерге жакын машыгуу, сырттан машыгуу аябай чоң жашынакай комплекстери бар эле. Биз ошону алганга үлгүрүп калабыз дедик эле, үлгүрбөй калдык. Тилекке каршы анан алар азыр Сербияга кетти. Эгер бул кеңсеси ачыла турган болсо, кеңсе түзмө-түз булардын эң основной документтердин ичине кирет жана бизге ошо маалыматтарды түзмө-түз берип турат. Анан ошо маалыматтарга таянып биз дагы алардын булагын бул жака бурганга мүмкүнчүлүгүбүз кыйла жогорулайт. Рахмат. Дагы суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Бойбек Эргешевич, аталган мыйзам долбоору боюнча 3 окууда колдоп берүүнү тиешелүү 5 фракциянын чечимдери келди. Жогоруда сиз айткандай бул МОГО биздин ушул сиздин министрликке, өзгөчө кырдаалдар министрлигине оң таасирин тийгизип, бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ишенебиз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берүүнү суранып атышат. Добушка кое берейинби? Макулсуздарбы? Анда биринчи окууда макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, экинчи окууда макул деген депутаттар жана үчүнчү окууда макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат, Бойбек Эргешевич. Рахмат, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе көтөбүз. 2021 жылдын 9 июнунда Анкара шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду уюштуруу жана алардын иши жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Эсенкул Улушыңгыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча министрдин орун басары. Келиңиз. Чыңгыз мырза. Урматтуу Уланбек Жибаевич, комитет мүчөлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен сиздердин карооңуздарга
2021 жылдын 9-июнунда Анкара шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы маданий борборлорду уюштуруу жана алардын иши жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору киргизилип жатат. Бул келишимге Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы маданий борборлорду уюштуруу жана алардын иши жөнүндө макулдашууга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Түркияга болгон расмий сапарынын алкагында кол коюлган. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-12 беренелерине жана макулдашуунун 17 беренесине ылайык макулдашуу Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланууга тийиш. Бул макулдашуунун күчүнө кирүүсү тараптар үчүн достук мамилелерин жана маданият, илим, билим берүү жаатындагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, чет өлкөлөрдө жашаган мекендештерге эне тилин жана маданий өз алдынчалыгын сактоого, өз ара негизде тараптардын мамлекеттеринин тили, тарыхы жана маданияты менен таанышууга, түзмө-түз байланыштарды түзүүгө жана маданий гуманитардык кызматташууну илгерилетүүгө көмөктөшүү максатында эки мамлекеттин аймагында маданий борборлорду жана алардын филиалдарын уюштурууга мүмкүндүк берет. Макулдашууну ишке ашыруу болжолдуу эсеп менен 34 миллион сомду талап кылат. Ал жерде 3 штаттык бирлик болот. Урматтуу Улан Бердибаевич, комитет мүчөлөрү, аталган мыйзам долбоорун колдоп берип коюңуздарды суранабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз суроо үчүн Чыңгыз Азаматовичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу. Урматтуу Чыңгыз мырза, министрдин орун басары. Өткөн жылдын аягында ушул келишимдин долбоору боюнча, түзүлгөн келишим боюнча мен сөз сүйлөп, өкмөткө кайрылдым. Эмнеге 2021 жылда июнь айында түзүлгөн келишимди силер ратификацияга алып келбей жатасыздар. Аябай жакшы, аябай маанилүү келишим. Ушул жерде маданий борборлор боюнча сөз болуп атат. Биз бул жагынан илгеритишибиз керек, басым кылышыбыз керек. Бирок силер унчукпай эле, кыймылдабай эле ушул келишимди кармап атасыңар. Эмне себептен ушундай болду? Айтсаңызчы. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, бул боюнча ортодон ушул кызматкерлер, тийиштүү кызматкерлердин бир аз кош көңүл мамилеси болду. Экинчиден, ушу биздин каржы министрлигинен терс корутунду алган болчубуз. Ошо терс корутунду оңдоп кайра түздөп киргизүү менен бир топ убакыт алды. Ошондон улам эсептөөлөр карасаңыз, эгер колго койгондон кийин, түзүлгөндөн кийин каржы министрлиги каршы чыкса, эмнеге силер макулдашууга алып келип атасыңар? Андан кийин президенттин расмий сапарынын алкагында кол коюп атасыңар, аземи өткөрүп. Эң жогорку деңгээлге чейин ушул маселени өткөрүп, андан кийин терс корутундусу чыгып атат. Эмнеге ушундай болуп атат? Бул сабатсыздык анда. Анда ушундай келтирилген каталарды кызматкерлерге карата кандайдыр бир чара көрүш керек. Эмне болду? Кандай чара болду? Бул боюнча чара көрүлдү. Тийиштүү кызматкер, бизде иштеп кеткен кызматкерди чоң бир топ жазаларды алып, анан баягы ээлеген кызматынан баягы ылдый түшүрүлүү, понижение с должности деп ошондой чара көрүлдү. Себеби Түрк тарабынын Юнус Эмре фонду жер жүзүндө аябай активдүү, жемиштүү түрдө иштеп атат. Жапониядагы мисалы элчи болуп турганда, алардын кеңсеси, уюму аябай катуу иштеп, ар кандай деңгээлде аябай жакшы иш-чараларды өткөрүшкөн. Азыр деле менимче өткөрүп атат. Батыш өлкөлөрдө ушундай деле мен кесиптештеримден сурасам, алар актив түрдө иштеп атат. Кыргызстандагы эки тараптуу ушундай мамилелерибизге кошула турган ар кандай иш-чараларды өткөрсө болмок ушул жылдар ичинде. Бирок азыр силер баштап атасыңар. Андан кийин бул кеңсени ачыш үчүн өз убагында сүйлөшүүлөр болду. Аларга өзүнчө бөлөк жер тилкени бөлүп беришти. Ушул жер тилкиде алар жаңы имаратты, инфратүзүмдү түзүп, ошондон кийин иштей баштайт. Силерде алар менен сүйлөшүүлөрдү алып барып атканда кандай мындай план түзүлдү? Кийинки кадамдар кандай болот? Эмне пландаштырып атасыңар? Чыңгыз Азаматович, азыркы учурда биз эгерде ратификациядан Кудай буйрса өткөрүп алсак, биз ушу Түркия тарап менен алар бизди ар тараптуу колдоого даяр. Мындан сырткары биздин бул маданий борбор биздин Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы элчилигин менен биргеликте иш алып барат, ошолордун карамагында дегендей. Эмне үчүн дегенде, ушул дипломатиялык макамга ээ болгон үчүн болот. Ошондон ооба, ушул жерде жазып турат. Бирок азыр алдын ала эч кандай мындай сыяктуу пландар жок. Силер сүйлөшө элексиңерби? Учурда жок. Кийинки кадам катары. Мейли, бул түрк тарабынын мындай боло турган пландары. Эми биздин пландарыбыз кандай?
Ушул борбор, маданий борбор биз качан ачайын деп атабыз, эмне кылайын деп атабыз. Бюджеттин алкагында сиз азыр каражаттар жумшаш керек деп айтып атасыз. Канча бөлүм, кайсы жерде бизге жер берип атат? Ушул жагынан сүйлөшүүлөр болдубу түрк тарабы менен? Биздеки мындай үч төрттөн болду. Эмне үчүн дегенде, биз азыр ошол мыйзамды долбоорун ратификацияга киргизип, ратификацияны жогорку кеңеш колдоп берсе, мындан сырткары президентибиз кол койгон күндөн баштап биз тыгыз биз баягы биздин элчилик менен бир топ иштерди азыр алып барып атабыз. Ошол маданий маселелерди караган боюнча ошо атташа менен. Мындан сырткары ошол бизде жанагы имарат куруу же болбосо имаратты ижарага алуу маселесин деп сунушталып атат. Ошон үчүн биз эки вариантын карап атабыз. Же бизге салган ыңгайлуу, же ижарага алган ыңгайлуу деп азыр ошолордун баарын карап атабыз. Мындан сырткары ошол ичин эмне менен толтурабыз деген концепцияны азыр бизде ошол улуттук музей, мындан сырткары биздин Сулайман-Тоо атындагы Сулайман-Тоо музейи Оштогу ошолордогу кызматкерлер менен биргеликте, мындай айтканда ошол музей иш-чаралары менен жооптуу адамдар менен биргеликте ошол концепциясын азыр иштеп, буюрса ошо жакын арада менин оюм боюнча ошо силерге тааныштырып көрсөтөбүз деп ойлойм. Сөзүңүз азыр айтып кеттиңиз, маалыматыңызда аябай маанилүү мындай позициябыз болду, бирок кемчиликтер бар болсо керек деп ойлойм. Себеби Юнус Эмре жана жаңы элчиликтин имараты үчүн Кыргыз тарабы эң престиждүү райондо жер бөлүп беришти. Расмий түрдө мэрия чечимди чыгарып, тиешелүү келишим бар. Анан кийин түрк тарабы өзүңүз көрүп атасыз. Алар алдын ала баарын ойлоп чыгып, Кыргыз тарабы макулдашып, ушул маселени чечти. Бирок биздин тарабыбыз келишимди ратификациядан кийин биз ушул маселеге келебиз деп айтып атасыздар. Бул мындай биз өзүбүздүн деңгээлибизди көтүрүшүбүз керек бул жагынан менимче. Тиешелүү сүйлөшүүлөр ичинде, өкмөт ичинде болуш керек болчу. Силер алдын ала ушундай сыяктуу жакшы шарттарды түрк тарабына түзүп атканда, биротолуу принцип взаимность негизинде түрк тарабынан сураш керек болчубуз. Эмнеге силер алдын ала сураган жоксуңар? Мен түшүнбөй атам. Биз жер тилкени бердик аларга. Эмнеге бизге бербей атат? Эмнеге силер ижарага алайын деп атасыңар? Бул туура эмес кадам. Кандай дейсиз? Чыңгыз Абач, бул боюнча жакын арада ошол Түркия Республикасынын тышкы иштер министри келгенде дагы биз менен андан Айбек Бешевич Молдогазиев менен да сүйлөшкөнбүз бул маселеде. Анан ушул маселени көтөрүп, ошол жерден талкуулайбыз деген. Менин оюм боюнча жакшы эле жыйынтыкка келдик го деп ойлойм. Анткени Айбек Бешевич менен да сүйлөшө элекпиз. Анан эгерде жакшы бир оң корутунду чечилип, жакшы эметилсе, менин оюмча жер маселеси эле чечилип болуш керек деп ойлойм. Урматтуу, менимче комитетибиздин корутундусунда ушуну жазсак болот. Түрк тарабына биз тиешелүү жакшы шарттарды түздүк. Келишим бар, бөлүнгөн жер бар. Алдын ала баарын уже чечтик. Жакшы шарттар түзүп. Бирок бизде Кыргыз тарабы ушуну талап койбой, сүйлөшпөй, принцип взаимности негизинде ушул маселени чечиш керек менимче. Бул жер тилкени түрк тарабынан биз сурашыбыз керек. Алар менимче эч кандай биякта көйгөйлөр чыкпашы керек. Биз жөн эле алдын ала сурашыбыз керек ушул жагынан. Мындай проактивный болушубуз керек. Ойлонуп алдын ала биякта тиешелүү кызматкерлер кылышы керек. Бул жетекчилик эмес, мамлекеттик жетекчилик эмес. Бул эксперттердин мындай министрликтерде, тышкы иштер, маданият министрлигинде иштеп аткан кызматкерлер өз убагында бул маселени көтөрүш керек болчу. Ушул келтирилген кемчиликтерди өз мойнуна алып, азыр ушул маселени чечишибиз керек. Түрк тарабы менимче мындай кадамдарга барат, эч кандай биякта көйгөйлөр болбойт. Просто биздин тарабыбыз профессионалдуу түрдө бул маселени көтөрүп, күн тартипке кириши керек. Сүйлөшкүлө. Менин сунушум ушул сунуш катары өкмөткө биз тапшырма бербейлиби? Алар баарын иштеп чыгып бизге маалымат берсин, кандай ушул маселе Кыргыз тарабынын маданият борбору боюнча маселе чечилди деп кошумча маалымат берсин бизге. Калган жагынан мен колдоп атам, биякта аябай маанилүү келишим. Чыңгыз Аматович, сиз берген сунушту азыркы мынау мыйзам долбоорунун алкагында эмес, өзүнчө комитеттин алкагында в рабочем порядке сунушту жөнөтсөк макулсузбу? Ошо анда макул болсоңуз ошондой кылайлы. Мынау мыйзамдын кабыл турган чечимдин алкагында эмес. Мыйзам боюнча маселе жок. Мыйзам боюнча маселе жок. Биздин тарабыбыздын кызыкчылыктарыбызды биз коргошубуз керек, илгеришибиз керек. Бул жагына ташма берип коелу. Маданият министрлиги тиешелүү сүйлөшүүлөрдү алып барсын. Аппарат тиешелүү иш-чаралар жүргүзүңүздөр. Кийинки сөз Асанбек Касымахановичке берилет. Рахмат. Урматтуу
Өсінгүлұлы, Чыңгыз, сізге мындай сұрау. Негізі сұрау емес, сұрау да башта үшін. Учудан пайдаланып, Қырғыз Республикасының тарих музейі сілерге қарай ма? Сілерге қарайды. Ошол жерде, мына тарих музейінде, мына біздің мамлекетіміз жөнінде информация жоқты. 600, где-то 7-ші қылымдан 10-ші қылымға чейін Қырғыз қағанаты деген мамлекет бар елі. Ошол жерінде еш нәрсе жоқ аяқта. Bir ғана бір-екі экспонат бар екен, бірақ ошол мурдагы депчи. А бирок өзү Кыргыз каганаты болду. Ушундай мамлекет бар эле деп жок болуп атат. Себеби ошол жоктугуна мына мисалы биз жыл сайын майрамдайбыз 30 жылдыгы деп Кыргыз Республикасына. 30 жылдыгы эмес, керек болсо ошол жактан эсептеш керек. Ошон үчүн ошону толуктап, ошол жерде ошо толуктап маалыматты бериш керек. Негизи мыйзам боюнча, бул мыйзам боюнча негизи колдош керек. Бир эле айта турган сөз 2,5 жыл бекер камапта отурдулар да. Ошол маселе негизи. Силерге замечание. Рахмат. Бул жерде Чыңгыз мырза, мына коллегаларыбыз ал боюнча сөзсүз түрдө териштирүү жүргүзүп, ошол тиешелүү жоопкерчиликтүү адамдар жоопкерчиликке жазаланышы боюнча биздин комитетке маалыматты берип койсоңуз. Нуржит Кадырбекович. Чыңгыз мырза, ассаламу алейкум. Айтыңызчы, ушул күнгө чейин Кыргызстандын чет өлкөлөрдө канча маданий борбор ачылган? Кайсы өлкөлөрдө? Нуржит Кадырбекович, бүгүнкү күндө билесиздер, былтыр жай мезгилинде ошол Катар мамлекетинде Доха шаарында маданий борборду ачуу боюнча чечим чыккан. Экинчи Кытай республикасында Пекин шаарында. Чыккан чечимдер эмес, ачылган борборлор. Ачыла элек. Биз былтыр ратификация кылып өткөрдүк. Быйыл мына 3-чү борбор, мындай айтканда, азыркы учурда расмий түрдө 2 маданий борбор бар. Кытай мамлекетинде, анан Катар мамлекетинде. Бар, ачылып иштеп атат. Жок, ачыла элек, бирок документ менен чечим кабыл алынган. Юнус Эмре маданий борбору бул Түркия бүт дүйнө боюнча жайылткан борборда, бул абдан маанилүү проект. Мен сизге сунуш кылат элем, интернетке кирип туруп, ушул уюмдун максатын өзүнчө карап коюңуз, анан миссиясын өзүнчө карап коюңуз. Мен ушул атайын даярданып атканда карадым эле, орус тилинде бар экен, кыргызча которуп үлгүрбөдүм. Мына мисалы, караңыз. Цель – расширение международных дружественных связей Турции по всему миру. Миссия – расширение мировой осведомленности о турецкой культуре, повышение доверия и улучшение репутации Турции в мире. Ушул сыяктуу концепция өзүңөрдүн тактаган миссияңар барбы? Же бир имарат болсо эле, бир ремонттоп туруп, ачып, анан бир адамды отургузуп коюп, 4-5 экспонатты коюп коюп, ошо менен иш баштайбыз деп атасыңарбы? Жок, бул андай оюбуз дагы, ниетибиз дагы жок. Эмне үчүн дегенде, бул Түркия Республикасы, Кыргыз Республикасы менен баягы ынтымагы, достугу бекем болгондуктан, анан Түркия Республикасы Кыргыз тарапта, ар тарапта колдоп келгендиктен, биз Түркияда өзгөчө бир масштаб менен уюштуруунун негизинде турабыз. Масштаб мейли, бирок мындай так максаттарды, миссияңарды аныктадыңарбы? Аныктаганбыз, ооба. Бул биринчиден кыргыз маданиятын, кыргыз искусствосун таанытуу. Биринчиден. Экинчиден, ал жерде жашаган биздин мекендештерибизге ошол кыргыз маданий борбору алардын баягы мекенине болгон кусалыгын, баягы сагынычын ошол жерге келип, баягы өздөрүнүн баягы чет жазып. Чыңгыз мырза, ошо өзүбүздүн мекендештер менен чектелбеңиздер. Байкасаңыз, бул Түркиянын Юнус Эмре борбору ошол өлкөгө барып, түрктөрдүн маданиятын тааныштырып, жаңы партнерлорду таап, аларга да түрк тилин дагы жарнамалап, буларда жанагы түркчө эң мыкты тест бар, түрк тилин билүү боюнчачы. Ошону дагы ушулар аркылуу тапшыртат бүт дүйнөдө. Мисалы, TOEFL сыяктуу түрктөрдүн өздөрүнүн бир стандарты бар. Мен сизге сунуш кылат элем, кыргыз тест менен кызматташыңыздар. Ошо Түркияда жүрүп, Түркиянын жарандары кыргыз тили боюнча бир экзамен тапшырам десе, сертификат алам десе, ошол жерде тапшыргандай бир шарттар түзүш керек. Бүт дүйнөгө таркатыш керек да. Анан Юнус Эмре сыяктуу бир атты тандаңыздар, Айтматов атында дейсиздерби, Манасат атында дейсиздерби, Баласагын атында дейсиздерби. Анан концепцияны иштеп чыгып туруп, миссияны тактап туруп, бир жерге ачкандан кийин ошол копия болуп кете бериш керек да бүт дүйнөдө. Мына азыр түрктөрдүн Юнус Эмресин карап чыктым, Москвада мисалы кофе, өздөрүнүн кофесин да тааныштырыптыр, мына кыргыз түрктөрдүн кофеси деп. Быйыл Назим Хикмет жөнүндө өзгөчө иштер кылып атыптыр. Анткени анын юбилейи окшойт кыязы. Ошол эле мезгилде орус түрк хорун, биргеликте хорун уюштуруптур, достук хорунчу. Жана дагы мына балдардын клубун ачат экен. Айтор
тиги менен жолугуп атат, бул мектепке барып атат. Ошондой бир дипломатиялык билими бар бирөөнү коюш керек да, тажрыйбасы бар. Анан эми сыйлам, урматтайм мына өнөр адамдарын сахнадагы бирөөгө эле бир кызмат керек болуп жөнөтүп жибербегиле. Бул өтө маанилүү миссия. Макулдаштыкпы? Нуржит Кадырович, макулдашууда ошол кыргыз тарап Анкара шаарындагы Чыңгыз Айтматов атында деп ошо сунуштап ошо белгиленген. Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борбор деп аталат. Анан мына түрктөр Кыргызстанда Манас университетин ачты. Дүйнөдөгү рейтингтерге ушул Манас университети кирип атыптыр. Ошол тажрыйбаларды иликтеп көрбөйсүңөрбү силер делечи. Билим берүү министрлигинен келсе жакшы болмок азыр. Ошол эле мезгилде Тышкы иштер министрлигинен ошол муну орусча айтат го, успешный кейсы деп. Буларды бир карап көрүш керек да. Мариф мектебин ачып атат. Келечекте ушундай долбоорлорду бизде кылышыбыз керек чет өлкөлөрдө. Мындай чоң максаттар менен жашабасак болбойт да, туурабы? Анан Юнус Эмре мен билгенде, менин маалыматым боюнча интернетте 58 дүйнөдө өзүнүн бөлүктөрү бар экен, филиалдары бар экен. Ошон үчүн абдан бир ойлонуп туруп, жөн эле формалдуу ачып коюп, анан кыргыздын бир символикаларын коюп коюп, анча-мынча экспонаттарды коюп, анча-мынча жанагындай бир кыргыздын колоритин чагылдырган нерселерди коюп коюп, ошо менен айлык алып отурган бирөө болбош керек да. Аралап кыргыздын кадырын, даражасын көтөрө тургандай бир саясат жүрүш керек ошол жерде. Ошон үчүн биз колдоп беребиз. Болгондо да эми бир тууган эл менен президенттин деңгээлинде кол коюлуптур. Ушуларды эске алып койсоңуз, мен сизден суранат элем, ошол миссиясын, өзүңөр түзгөн концепцияңарды, максатыңарды, болжолду ким дайындалышы мүмкүн? Ошолордон бери мага кошумча маалымат берип койсоңуз. Чоң рахмат. Анан дагы бир чоңдун таанышы кетип калбасын. Жумуш издеп жүргөн, Жок, Нуржит Кадырович, бул боюнча азыр ошол эгерде буюрса Чыңгыз Айтматовдун атындагы маданий борбор ачыла турган болсо, ошол Алтынбек Аскарович Максутов өзү ошол көздөп, ошол сиз айткан эле ойду айтып атат, ошол жерди билген, тааныган адам деп. Анан биздин максатыбыз эле эми буга чейин баардыктан ошо каражатка келип такап келген да. Азыр эми сиз айткандай баягы 50 жылда эл жаңы дегенде, азыр мына 30 жылдан ашып калдык. Мына чоң бир топ маданият, искусство тармагына президентибиз көп каражат бөлүп берип атат. Ошонун негизинде биз дагы баягы заманбап көз караш менен дагы бир жаңы мындай айтканда подходдор деп коебуз, жаңы кадамдарды кылып, азыр буюрса биздин дагы баягы намус үчүн дагы ошол биз ошонун үстүндө көздөп жатабыз, ошондой ишти алып барганга. Бир койчу, мына жерде жазылып турат, тараптардын маданий, илимий, техникалык, социалдык, өнүгүү маселелери боюнча маалыматтык сурамжылоо фонддорун түзүшөт. Бул эмне деген фонд? Жок, жана сиз айткандай Кыргыз ТС деп атпайсызбы? Ошондой эле иш-чараларды уюштуруу боюнча, өткөрүү боюнча эле ошондой фонддор. Эми фонд дегенде бул жерде эгерде ошондой фонддор менен биргеликте иштешип кала турган болсок деген эле ой. Түрктөрдүн түркчө жетерлик сынабы деген уккансызда. Ошо кыргыз тест сыяктуу, TOEFL сыяктуу. Ушул борборлор аркылуу бүт дүйнөдө тапшырат. Америкалык болсун, Россиялык болсун, кыргызстандык болсун. Ошондой бир башка мекемелер менен кызматташып, ээриш аркайгыш алып барсаңыздар, анткени тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Макуланда ийгилик каалайм. Жакшы ачып, жакшы этиңиздер. Барганда көз менен көрүп, кубангандай бололу, Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Урматтуу Чыңгыз мырза, бизде Кыргызстанда ушундай маданий борборлор, канча маданий борборлор бүгүнкү күнү бар, канча борбор бүгүнкү күнү ишмердүүлүгүн аткарып атат? Кыргызстандын аймагында Франция менен Германиянын маданий борборлору бар, Кытай менен Корея элиники дагы бар. Мындан тышкары ушу Түркияныкы мына эми ачылган атат. Орустардыкы бар, Россотрудничество. Жалпы? Жалпы так саны жок экен, бирок мен билгенден ошол 12 бар да, мен билген. Бүгүнкү күнү ошол 12 маданий борбор бүгүнкү күнү иштерин жүргүзүп атышат. Бирок ушул жерде суроода чындыгында мына депутаттар туура эле берип атат. Эми Боордош Түркия элинин маданий борборлорун эртерээк жолбосу буга чейин 21-жылы кабыл алынган экен чечим. Мындай кечиктирбестен ушундай Боордош элдер менен мамилени түзүүдө сиздерди убагында иш-чаралар жүргүзгөнгө мен сиздерди чакырып кетер элем. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Эгерде суроолор жок болсо, урматтуу депутаттар, корутундусу сиздерге таркатылып берилген. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын деген. Макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы дигитал касса Кыргыз Республикасынын долбоору кошумча каржылоо долбоору боюнча
каржылоо жөнүндө макулдашуунун долбоору жана 2018 жылдын 2-июлундагы Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Дүйнөлүк банк ортосундагы дигитал касса Кыргыз Республикасынын долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу каттын долбоору макулдашууга киргизилет. Демилгечи санариптик өнүктүрүү министрлиги, баяндамачы министрдин орун басары Кожомуратов Замирбек Кубанычевич. Замирбек Кубанычевич, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда Бишкек шаарында 2018 жылдын 2-июлунда кол коюлган Дикасса Кыргыз Республикасы долбоорунун каржылоо жөнүндө макулдашуу ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө киргенден кийин аткаруучу агенттик болуп саналган Кыргыз Республикасынын санарип өнүктүрүү министрлиги 2019 жылдын 20 февралында Дикасса Кыргыз Республикасы долбоорун ишке ашырууну баштады. Долбоордун жалпы баасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 25 миллион доллары кредит, 25 миллион доллары грант. Бул долбоордун экинчи компонентин ишке ашыруу МСР кошумча каржылоо зарылдыгы жөнүндө маселеге туш болдук. Тактап айтканда, бул компоненттин алкагында мамлекеттик органдардын, ведомстволордун жана ишканалардын пайдалануусу үчүн аналган G-Cloud мамлекеттик булутун түзүү зарыл. Жергиликтүүлөрдүн, жеткирүүчүлөрдүн, жабдуулардын жана программалардын камсыздоолордун рыноктук наркына сереби жана тартылган эл аралык консультант тарабынан жасалган нарктык болжолдуу эсептөөчү G-Cloud ишке ашыруу үчүн каралган каражаттын жетишсиз экендигин көрсөттү. Ушунун негизинде G-Cloud үчүн бюджетти көбөйтүү зарылдыгы келип чыкты. Жогоруда айтылган G-Cloud ишке ашыруу максатында аппараттык программалык комплексти сатып алуу үчүн курстук айырмачылыктан жабуу үчүн 7 миллион доллар өлчөмүндө кошумча каржылоону тартуу зарыл. Дүйнөлүк банк долбоору максатында 50 жылдык төлөө мөөнөтүндө, анын ичинде 10 жылга барабар мөөнөтүн жылдыруу менен кредит катары 7 миллион АКШ доллары берүүгө даяр. Жогоруда баяндалгандар байланыштуу мындан ары кабыл алуу үчүн Дикасса Кыргыз Республикасы долбоорун кошумча каржылоону жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тиркемесинин долбоорун колдооңуздарды өтүнөм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Сөз сүрөө үчүн Кубанычбек Кыргызбековичке берилет. Рахмат. Замирбек Кубанычевич, 2018 жылы 2 июлда кол коюлган экен бул проектке. 50 миллион доллардын 25 миллион доллары кредит, анан грант экен. Бүгүнкү күнгө 2019 жылдан баштап 23 жылга чейин 9 миллион, почти 10 миллион долларын уже колдонуп коюптурсуздар. Туурабы? Факт использования гранта 10 миллионов дейт. Ушул 10 миллионду кажерге кандай максатта колдонулду? Анан 2019 жылдан бери эмне себептен мунун баары ишке ашпай, фактически 10 миллиону уже колдонуп койгон болуп атасыздар. Урматтуу депутат, 2022 жылдан беркисин айтып берейин мен сизге. Мен өзүм киришкенден баштап декабрдын 22-синде биринчи компонентке Кыргызтелеком менен Элкат ишканасы консорциум түзүп, 23 жылы толук иштешти. 23 жылы 2000 километрден ашык кабель тартышты. Дагы бул биринчи компоненттин 24 жылдын декабрь айына чейин бүтүрүшүбүз керек. 2022 жылдан баштап 9 миллиондун канчасы колдонулду? Мен сизге толук эмесин справкада бар эле, Казак Сакыч, бериңиз.
мына көзгө көрүнүктүү эмне иш жасалды? Мына почти гранттын жарымы колдонуп калыптыр да уже. Мен сизге айтып атпаймынбы, биринчи компоненти боюнча 2000ден ашык километр кабель тартылды. Бул проект биринчи компонентибиз бүтсө, мамлекетте 3880 социалдык объектилер интернет менен, высокоскоростной интернет менен камсыз болот. Ошол сиз келгенге чейин жасалдыбы же сизден кийинкини айтып атасызбы? Мен 2019-жылдан баштап 22-ге чейин эмне жасалды эле? Мен сизге 22ден биягын айтып атам. Жок, ар жагынчы. Сиз жумушка келгенде дагы милдеттенмелерин кошо аласыз да, зам министр катары? Алам. Казбек Саевич точно по этим айтып коебуз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Рұқсат берсеңер. Мен Тоголоков Казбек, ОРП-нин жетекчисимин, Digital Kassa. 19 жылдан 22 жылга чейин эчтеке жылыш болгон жок. Бир дагы тендерде өткөн жок. Бул жана пандемия болду. Анан ошо 2 жылдан 8 министерствонун 8 жетекчиси алмаштырды. Анан бирөө келип эле пока вникает эметикече башка келет, ошо ойдон жылган жок да. 22 жылдан баштап жана биринчи чоң контрактыбыз башталды. Жана айткандай консорциум Кыргызтелеком Элкат менен иш башталды. Андан кийин цифровой кодекс башталды. Ошентип жылыш реально 22 жылдан башталды да. 10 миллион доллардын 10 миллион доллар 2019-тан 22-ге чейин кеткен. 6,9 миллион телекомго төлөндү 22-23 жылдан баштап. Анан мындай 2,9 миллион цифровой кодекс жазылып атат. Азыр проект администрация президента жиберилген согласованияга. Анан мындай майда контракттар ТО жасалган. Цифровой кодекс дегенде түшүндүрүп бере коесузбу? 3 миллион долларга кандай кодекс жасалат? Цифровой кодекс боюнча кыскача маалымат берсем мындай болот да. Почти 200 НПА карап чыгылган. Ошонун баарын ошо НПАнын баарына өзгөрүүсү киришкил болуп калды да. Анан министерствонун жеткилиги карап комиссия түзүп, ошондо чечим келген цифровой кодекс, бир чоң цифровой кодекс керек деп. Анан ошол кодекс менен иштеп, азыр консорциум жазып бүтүп эмет, азыр межведомственный согласованиядан өтүп, азыр администрация президента жиберилген. Ошоктон азыр пока анализ анан неме кылып атышат. Жок, 3 миллион доллар технически, физически каяка кетет? Ушул 200 мыйзамды нормативно-правовой акттарды бир сире изилдеп, ошого келиштириш үчүнбү? Мындай физически кимге кетет бул 3 миллион доллар? Мына физический консорциумга 7 миллион доллар кетти дейсиз, 3 миллиону кодекс жазганга кеттир. Кодекс консорциум, международный консорциум утуп алган тендер боюнча. Ошону түшүндүрүп берсеңиз, мындай кодекс жазылат деген 3 миллион долларга кандай түшүнсө болот муну? Международный консорциум утуп алган болсо деле. Бюджет боюнча ратификация өткөндө план мероприятийни ошондой бюджет кирилиптир. 19 жылы ратификация өткөн. Ошол бюджет боюнча тендер ачылып, международный ачык тендер өткөргөнбүз. Ошондо жанагындай консорциум утуп алган. Кыргызский, эстонский, германский консорциум бүт жана айткандай с учетом бүт международный стандарт опытын бар менен азыр биринчи мировой первый в мире цифровой кодекс даяр Кыргызстандыкы. Азыр бүт анемеден өтсө, анализ өтсө, жогорку кеңешке ратификацияга жиберебиз. Жок, мен суроомду түшүнбөй калдыңыз. Ошол международный консорциум 3 миллион долларга физически жазып берген үчүн 3 миллион доллар берип атабызбы? Полный жазып берди да. Бүт от и до. Ошол китеп жазып берген үчүн биз 3 миллион доллар беребизби? Болгону 10 миллион доллар болсо, 3 миллион долларын китеп жазганга берсек, 2019 жылдан бери бул проект жылбай турса, 10 миллионун жокко чыгарып койгон болсок уже. И дагы кодекс аягына чыгып бүтө электи бул туурабы? Цифровой кодекс деген даяр эмес да азыр. Же барбы бүгүн? Даяр, полностью даяр.
Даярбы? Ал чын айтканда жөнүнө китеп эмес, ал полностью бүт жанагы айткандай опыт, эмен баарын международный опыт. Мындайда кодекс деген бул сборник нормативно-правовых актов туурабы? Мыйзамдардын чогулушу. Ошол кодекстин бир башкы ортоңку бөлүмдөрүн айтып берсеңиз да, эмнени регулировкалайт, кандай регулировкалайт, кайсы отношенияны көзөмөлдөйт? Ошол кандай түрдө ишке ашат ошол 3 миллион долларлык кодекс? Цифровизация жакта эметет, бүт жанагы интеллектуальная собственность, цифровая подпись, цифровая печать, цифровая экосистема, кандай ошол смарт-контракты, анын баары азыр вообще эч жерде эмет элек да. Иш жүзүндө кайсы жерде колдонулат ошол кодекс? Ошонун баарын бүт изилдеп эметилип чыккан. Ал жөнүнө мындай эмпаган эмес, именно вот направление цифровизации, да. Поэтому он первый в мире болот да. Менимче негизи Министерство цифровизации муну 3 миллион долларды бирөөгө берип, анан кодекс чет өлкөлөргө жастырып келбей, Министерство цифровизации ошого ачылган да бизде туурабы? Ошол рынокты, ошол отношенияны регулировка кылганга. 3 миллион долларды бирөөгө берип, кодекс жастырып, анан 2019 жылдан бери мен 22 жылына келгем, ага чейинкисин билбейм деген бул Кыргыз мамлекетине туура эмес мамиле кылгандык болуп эсептейм да мен. 2019 жылдан баштап эчтеке кыймылдабай турду дебедиңизби? Жетиби, канча 6 министрлик алмашты деп. Ошол кыймылдабай тургандын бирөөсү жоопкерчиликке тартылдыбы ушул проект жылбаган үчүн? Мына курсовой разницадан эле почти $500 000 жоготуп жибериптирбиз. Курсовой разницадан эле. Ушуга бирөө жоопкерчилик алдыбы? Анткени эртең сиз жумуштан алмашып кетсеңиз, сизден кийинкиси келип дагы мен буга чейинкисин билбейт экенмин, алмашып кеттир деп кете бербей, бир жоопкерчилик болуш керекпи бул жерде? Ким жооп берет ошого? 2019 жылдан бери кыймылдабай турганына. Эми азыр проектти алдыга жылдырып атабыз, буюрса. Мен жооп бербеген эмеске айтайын, отдельно келип. Себеби менде азыр информация жок. Анан сиз баягы айтып атпайсызбы? Бүт баягы цифровизацияны кодекске киргизгенибиз бул деген ал жакта өзүңүз жакшы билесиз. Сиз өткөндө да именно ушундай вопросту көтөрдүңүз эле. Анан ойлонуп калдым эле ошондочу. Сизге бул кодексти алып келишет бул жака да. Защищать кылган алып келебиз. Анда да комитеттерден өткөзөбүз. Мен түшүндүм, мен элге түшүндүрүп берсеңиз, 3 миллион долларлык эмне деген кодекс болот өзү? Уголовный кодексти билебиз, бизден өтөт. Налоговый кодекс, башка кодекстер бар. Бирок бирөө дагы мындай бул дагы Кыргыздын ортосундагы ичиндеги жарандын эки мамилесин регулировкалоочу мыйзам да, туурабы? 3 миллион долларлык бир дагы кодекс жок бизде. Мен кандай себептен 3 миллион доллар, 10 миллион доллар гранттын 3 миллион доллары кодекс жазганга деп бир международный ассоциацияга берилип кеткен. Ал эл аралык ассоциация биздин өзүбүздүн ичибиздеги мыйзамдарды карап туруп толуктап мегилесилерге деп 3 миллион долларга кагаз жазып берип коебуз. Эгерде ошону түшүнүксүз болот. Жок, мен сизге мындай түшүнтүп берейин. Эгерде международный банктын андай требованиялары болбогондо мен деле сиз айткандай кадамга бармакмын. Чындап. Анан эми азыр баягы международный банктын требованияларына ылайык ушундай болуп атат да. Анын требованиясын да унутпашыбыз керек болот да. Жок, мен аны түшүнүп атам. Ошону унутпайлык, жазайлы. Бирок 2019 жылдан бери 3 миллионду тияка берип, ортодон почти 1 миллион долларыбыз курсовой разница менен кетип, анан 6 министр алмашып кетти, 6 отдел жоюлуп кетти боло берсек, уже грантыбыз түгөнүп калган экен. 25 миллион долларга ар жагына кыла турчу иштерибиздин в принципе дайыны жок экен бул жерде. Бизде жазып берген боюнча. Буга ким жооп берет кийин? Мен сизге ушу жооп берген боюнча отдельно алып келейин, сурап. Түшүндүм. Анан ОРП, отдел ОРП канча акча бөлүнгөн ушуга? Ушуну 50 миллион доллардын ичинен. Казбек Саевич, по буквам бериңиз. Азыр.
Азыр bir секунд. Жалпысынан айтсаңыз. Жалпы информация жоқ. Кантип жок болот? Мына 3 миллион долларын айтып атасыз, сиз бул эл аралык требование, банктын требованиясы деп турабы? Мындан тышкары да банктын требованиясы бар да. Отдел ОРПга монча бөлүш керек деген. Ооба, жерде бизде бир нече компоненттер дагы бар да. Жок, компоненттерди окудум. ОРП боюнча. ОРПнын жетекчиси Канча консультанттарга акча бересиңер ушул 50 миллион доллардын ичинен? ОРП'de 16-17 kişi var. Жок, 17 киши эмес. Канча жалпы акчасы Konsultant olsa bir ile konsultant el arası konsul. Ha, yok bir emez, iki konsultant. Bir konsultantın 2 yılga kontraktı 38 bin dolar, ikinci kontraktı 25 bin dolar. 2 yılga. ошол жалпысынан канча миллион доллар бересиңер? Milyon yok, milyon berbeyiz. Канча? 35 bin 2 yılga, ikinciye 25 bin 2 yılga. 2019-жылдан бери алып келатышабы ушул 35 миң доллардан? Yok, alar 22 yıldan başlayıp işte başladı. 22-чи? Кыскасы, урматтуу замминистр, 3 миллион долларды кодекске бергениңизди, андан тышкары 2019-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 10 миллион доллардын каяка кеткенин кагаз түрүндө жооп берип коюңузчу анда. Хорошо, мен жооп берем сизге. Жооп беришет. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Арсланбек Касымович. Мындай суроодо жанагы кабель кайсы тараптан, кайсы өлкөдөн бизге кирет, кайсы өлкөгө чыгып кетет, же биякта калабы? Оптоволокно волоконно-оптические линии связи. Аны Кыргызтелеком менен Элкат ишканасы консорциум өтүп алган. Анан алар өздөрү тендер өткөзүшөт. Алар өздөрү чечишет, кайсы мамлекеттен алган. Менин билишимче, алар Россия Федерациясы менен контракт түзүшүп, российский кабелдерди азыр алып тартып атышат. 2000 километрден ашык биздин мамлекеттин ичинде бүт соц объектилерге тартып атышат азыр. 2000 километрден уже тартып бүтүштү 23-жылы. Россиядан деп атасыз, а Кытайдан келген кабелчи? Кытайдан алар эми өздөрүнүн келгенин алса керек. Мен алар жака ал детально кирише албадым да алар. Анан экинчи маселе, мына жерде Элкат дейсиз, анан Кыргызтелеком. Элкат өзү негизи менчик компания, билесиз да? Ооба. Бирок ошолордон ошол бүгүнкү күндө ошол силерден ошо тендер утуп алып иштеп атыптыр. Бирок эмелердин расценкаларына карасаңар, алардын Элкаттын расценкалары абдан кымбат биздин мамлекеттечи. Анан ошол чеги дагы бар. Мынча информация аласызар, мынча төлөйсүзөр депчи. Мындай бир ошондой бир нерселерди силер карайсызбы же карабайсызбы деген сөздү? Биз карайбыз, Сырнос деген отделение бар, мурунку государственное агентство связи деген. Азыр Сырнос деп аталып калган. Биз аларды караганга карайбыз. Тарифин карап көргүлө, мына мен билем тарифтер абдан кымбат алардыкычы. Хорошо. Анан алар көбүнчөсү ошо жабык иштейт да, көбүнчөсү ошо мамлекеттик ишканалар менен иштейт окшойт. Хорошо. Менчиктер чыдабайт ал тарифтергечи. Хорошо. И ал объем абдан кичинекей, бирок тарифтер абдан чоң. Бул проект мен бир нерсе кошумчалап коеюн. Кыргызтелеком ишканасын ошол эле азыркы айтылган цифровой кодекске национальный оператор деп киргизишибиз керек болуп атат да. Национальный оператор деген статусу болмоюнча алар сиз айткан частный баягы тарифин боюнча регулировка, анан баягы кымбат төлөөчү ишканаларга дагы кирип булар толук кандуу иштеше албайт да. Азыр ошого азыр аракет кылып атабыз, деги кодекске национальный деген статус бериш керек болот да, улуттук. Кийинки маселе, канча жылга бул проект созулат эми ушул? Бул проекттин биринчи компонентин 24-жылдын декабрь айында бүтүрөбүз. 24-жыл. 24, быйылкы жылы бүтүрөбүз, декабрь айына чейин. Мисалы, бу жерде жүрөт ушул негиздемеде тигил эгерде
акчасын толугу менен колдонбосо бар, üstünden payız төлесе, жарым пайыз. 20 бұл проект 25 жыл 30 апрелге чейин биздин убактыбыз бар. Эмки жылы 30 bir жылдан ашык убактыбыз бар. Буйруса бүтөбүз 24. Себеби биз bir жылда эле 2000 километр кабель тарттык. Директорлердин кеңеши ушул эмеден ушул пайыздан баш тартты, бирок ушул келишимде башкача жазылган да. Менин жанагы директорлердин кеңешинин чечими ага тоскоолдук болуп атат да. Ошону кандай тиешесиңер деген сөздө алар баш тартты, процент албайбыз депчи. Кеңештер совет директору. Совет директоров Кыргызтелеком имеет? Жок, эменики. Всемирного банка? Эмес. Эменики ушул. МЦРдики же кимдики? Нет, у нас нет уже. У нас нету совет директоров. Жок, у вас силерде жок. Телекомда бар. Силерде жок. Телекомда эмес. Совет директоров жана ишти аппараткан силер кредитти кимден алып атасыздар? Всемирный банк. Всемирный банктамы? Ошолордун совет директору болду. Жарым процент албайбыз дейт, бирок келишимде ал жок. Ошо келишимге өзгөртүү киргизиш керекпи же киргизбек? Же киргизбеш керекпи? Жок, жок. Мына Мардын эме совет директору, Мар. Рұқсат берсеңіз, мен жооп берип коеюн. 12 январда совет директоров Всемирный банкка өттү, анын одобрение берди бизге 2 миллионго. Одобрение берди, бирок ошону мыйзамга кириш керекти, мына эмегечи, келишимге. Өзгөртүү киргизиш керекти, болбосо кара эле төлөп жүрөсүзөр да сотко берсе. Жок, азыр ошол доп соглашение, азыр одобрение өтсө, андан кийин Министерство финансов жанагы эме финансовый доп соглашениега кол коюп, анан келебиз силерге кайра эметип ратификация өтөбүз обязательно. Өзгөртөсүзөр, Да, өзгөртөбүз. Хорошо. Энди болду сүрүлөр. Болду? Руслан Касымович, Чыңгыз Азаматович. Рахмат, урматтуу урматтуу Заурбек Иванович. Азыр кесиптештерим суроолор беришти. 2018 жылдан баштап диджитал касса ишке ашырылууда турабы. Ошондон бери биз $50 миллион алдык. Жартысы бул кредит, жартысы грант болду. Гранттан биз канча акчаны колдонулуп, бүгүн канча акча калды? Эми бияктан азыр сизге айтып кеттик окшойт, Казбек Саякчы өзү айткандай, Кыргызтелекомго 6,5 миллион, да? 6,5 миллиондой аларга бердик. Берилди. Да, потому что алар кабелди сатып алышты, WDM деген оборудование бар, усилитель сигнал, аны сатып алышты, анча-мынча техника сатып алышты. И 24 жылы азыр проект толук бүтмөйүнчө кайсынысы грант, кайсынысы эмес отдельно берип койбоймунбу, кайсынысы грант. Анда жазуу түрүндө мага таблица катары жөнөтүңүз. Гранттык каражаттар кандай колдонулду? И жана насыя. Насыя деле аябай кызыктуу, кайсы багыттарга ушул каражаттар кетти, жумшалды. Андан кийин биякта берилген таблицаңыздарда жазып турат. 3 миллион долларга бир подкомпонент бар эле, бул JNet. JNet, ушул JNettен кыргыз тарап баш тартып, ушул 3 миллион долларга биз санарип кодексте иштеп чыктыкпы? Жагандай болду. Себеби азыр 3 миллион доллар боюнча сөз болду. Дүйнөлүк банк ушундай талап койду деп. Эмне негизинде санарип кодекси, цифровой кодекс пайда болду? Кайсы жерде ушундай ченем жазып турчу? Рұқсат берсеңер, мен жооп берип коеюн. Ратификация өткөндө план мероприятий бул жазылат. JNet болсо государственная сеть болчу. Ага 3 миллион доллар бекитилди бюджет. Бирок биз ТО жазалы деп компания эметкенде ага 3 миллион жетишпейт, почти 34 миллион керек болот дегенден кийин технологиянын баары өзгөрүп атат. Анан именно защищенная сеть государственная кереги жок. Именно сейчас тенденция защита информации, защита данных деп
азыр башка операторлардыкы, анан жанагы Транском деген государственный компания болчу мурун, азыр эмеге Бул жагынан түшүнүктүү. Силер жаздыңар 26 миллион долларга чейин. 3 миллионду биз эми азыркы G-Cloud'га кийинки маселе. Кодекстики өзүнүкү ратификация өтүп атканда 3 миллион доллар бар болчу да, именно что приведение соответствия законодательства для возможности благоприятной среды для цифровизации, отдельная статья. Демек өзүнчө бөлөк турган беренеси бар эле, туурабы? Түшүнүктүү. Бул 3 миллион доллар силер чечимди кабыл алып, G-Cloud'га салабыз деп чечтиңер, туурабы? Азыр ошол жана кат реструктуризация боюнча ошол жакта бүт ошол мероприятие, отмена кылган мероприятие кайсы жакка бүт жиберилген, ошол жакта бүт деметкен да. Макул, түшүнүктүү. Эми азыр кошумча силер насыян алып атасыңар 50 жылга льготтук мөөнөт 10 жыл 0%, 7 миллион долларды да кошумча ушул G-Cloud'га. Именно G-Cloud'га, башка жакка эч. Андан кийин далилдердин бири биякта жазып атасыңар. Азыр кайрылган уюмдардын бири бул Ички иштер министрлиги 5346 терабайтты сурап атат. Башкалар сурап атабы же ушул эле талап негизинде силер акчаны алайын деп атасыздар? Жок, биз анализ кылып, бүт ведомстволордун специальный чек-лист жасап, бүт анализ кылдык. Биринчи бюджет 6 миллион болчу, жана айтканда G-Cloud менен G-Net акчасы. Бирок ал да жетпей калды. Андан кийин бүт жанагы отмена мероприятиянын баарын, ошонун баарын бүт G-Cloud'га салдык. 12 миллионго чыкканбыз, бирок ал да жетпей калды. Азыркы ошо бюджет 20 миллион деп атат. Анан ошо сураганыбыз. G-Cloud'ду ким түзүп атат? Ким куруп атат? Кайсы компания? Мамлекеттик компания? Жок, азыр компания жок. Азыр тендер өтүп атат. Андан тендер менен отбор болот да. Бүтө элекпи тендер? Азыр жок, бүтө элек. Так. Ага, кол коебуз, только ратификация өткөндөн кийин. Бул талап боюнча, тендердин талабы боюнча жергиликтүү компаниялар деле катыша алат же чет өлкөлөрдөн келген компаниялардын катышуусу менен? Ачык болот. Ачык. Түшүнүктүү. Так, эми кардарлар, ушул G-Cloud'дун кардарлары ким экен? G-Cloud'га бүт жана айткандай министерство, мамлекеттик ведомство бүт баары кошулуп, ошонун баары ошока информационный системанын баары ошока кириш керек болот да. Жеке тармакта иштеп аткандар? Жеке тармактар ака кирбейт. Ал только государственный. Бул мамлекеттик болот. Только мамлекеттик. Тейлөө ким жасайт? Инфоком оператор. Мамлекеттик орган. Инфоком мамлекеттик. Макул, бул жагынан түшүнүктүү. Эми 50 миллион доллар боюнча урматтуу Замирбек Конович анда маалымат берип коюңуздар. Чө жайына чейин карап көрүлө. Себеби кошумча болгон насыяга жана насыяга биз кошумча акчаны алайын деп атабыз. Ошондуктан мурда аткарылган кадамдарды биз талдоону жасайлы, карап көрөбүз. Андан кийин дагы бир нече эме окууда болот. Ошого чейин буюрса маалымат окуп чыгып, эгер суроолор пайда болсо, биз силерге беребиз, силер менен сүйлөшөбүз. Та жалпысынан анда түшүнүктүү. И жана еще бир маселе. Ушул диджитал касса боюнча өз убагында аябай мындай өзүктүү болуп, коомубузда аябай кенен талкууланган болчу. Анан кийин бул долбоордун алкагында Кыргызстан туңгуюктан чыга деп мындай сөз пайда болду. Биз негизи бир мамлекеттен көз карандыбыз. Ушул оптика волокно бул мамлекеттен бизге керет. Ошол жактан трафик болот, анда жөнгө салышат, тарифтер коюп атат, кээ бир жерлерде убакыт болгон, ушундай бир аз көтөрүп, андан кийин бүт наркка таасир этишүү. Бул жагынан бизде бир нече варианттар чыкчу. Бул Кытайга кошулабыз деп, ошол жакта бир терезе бар эле, аябай чоң, бирок ошого кошулбай. Биз мындай ошондон бери кошулган жокпузбу? Жок, чыңгыз мырза, структура бар, оборудование бар, кабель турат, усилитель сигнала, да, бул демдер турат, бүт оборудованияларыбыз бар. Бирок Средняя Азия аймагында эң арзан интернет биздин Кыргызстанда. Билесиз да. Анан мурунку созывдагы депутаттар жакшы билет экен, бул
проектini өзүңүздөр колдоп берген экенсиздер. Анан эми бир кайсыл бир себептер менен ушу ишке ашпай аткан экен. Чын айтканда. Жок, бул жагынан инфратүзүм менен байланыштуу өзгөчө ушул оптика волокно мен колдоп атам, жеке мен колдоп атам, себеби бул жеке тармакта иштеп аткандар үчүн, мамлекет үчүн, жарандарыбыз үчүн бул интернетке кошулуу жагынан аябай жакшы нерсе. Биз атандыштыкта буюрса ээ болуп атабыз, жаштарыбыз ушул жагынан жаңы кызматты табышат, эме жумуш орундар пайда болот, чыкпай эле Кыргызстандан ушул жерде ар кандай программаларды жасайт, интернетке чыгып жумуш орундарды табышат. Ошондуктан бул жакшы нерсе. Бирок биз альтернативдүү мындай жолдорду табышыбыз керек. Азыр менин кесиптешим туура суроону берди. Бир мамлекеттен көз каранды болбой, башка мамлекеттерге чыгууга аракет кылышыбыз керек. Жана Кыргызстан аркылуу бул хабты түзүп коюп, башка мамлекеттерге бөлүшсөк болот. Мисалы, түштүк жака Транзит. Транзиттик. Бул жагынан ишке ашыруу болдубу дижитал кассанын алкагында? Дижитал кассанын алкагында экинчи буюрса бул проекттин 25-жылы бүтсөк, андан кийин азыр биз биринчи компонентте соц объектилерди Кыргызстан боюнча, бул деген школа, бул деген бүт соц объектилерди интернет менен камсыз кылышыбыз керек. 24-жылы декабрга чейин бүтүрүшүбүз керек школдордун баардыгын, садик, библиотека барын. Анан G-Cloud менен мамлекеттик ишканалардын баардыгын облачно информациясын сакташыбыз керек. Анан муну дагы биз резерв дагы жасашыбыз керек. Бизге дагы эле ошол эле акча керек болот. Ошол эле зданиялар керек болот. Муну экинчи, бул уже 25-жылдары Кийинки кадам баскыч болот. Кийинки кадамда. А сиз айтып атканды мен түшүнүп атам. Сиз айткан башка мамлекеттен алган Тажикстанга биз сатып жүргөнбүз кезинде. Кыргызтелеком сатып транзитине $2 алышып, где-то мен билишимче акчаларды ошо иштеп ачканда. Бизден государственная организация, мамлекеттик ишканалар. Айтарым, биз өзүбүздүн позициябызды, геолокациябызды, геоэкономика жагынан туура пайдаланышыбыз керек. Артыкчылыктарыбызды. Андан кийин сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул оптика волокно ким ишке ашырышы керек? Мамлекеттик органдар же жеке тармакка сиз көбүрөөк көңүл бурасыз? Мен өзүм связист болгон үчүн мен мамлекеттик Кыргызтелекомго гана ыктайм да. Бирок атандаштык кандай бербер болуш керек? Кандай? Бул атандаштык болуш керек. Ама атандаштык болуп атпайбы? Атандаш болуп бул жагынан балансты кармап, ушундай өтүп кетип атышпайбы? Алар лучше сейчас. Макул, ийгилик. Анда тиги маалымат бизге берип коюңуздар. Обязательно. Ушул негизде аны. Рахмат, Замир Иванович, биздин депутаттарга тиешелүү маалыматтарды жазуу түрүндө берип койсоңуз, кийинки сөз Лейла Хиянова берилет. Рахмат. Уважаемый докладчик, вы могли бы мне предоставить информацию попозже в письменном виде по текущим объемам из государственных, муниципальных органов в разрезе вот этих объемов, кто больше всех использует? Использует да, интернет, ну, предоставляемые услуги, вот эти цифровые услуги. Хорошо. Кто, вот, госорганы, муниципальные органы, кто в разрезе, вот, как вы говорите, вот этот ОРП, сотрудник, о том, что у вас есть чек-лист, да? Вот этот чек-лист на сегодняшний день, с учетом того, что вы планируете, вот вы пишете, там запрос МВД у вас дает, да, тоже на увеличение объема, почему дополнительные средства привлекаете? Хорошо. Вот этот лист, да, пожалуйста, Хорошо. Спасибо. Кийинки сөз Элдар Нурлановичке берилет. Рахмат, Улан Бердиевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Замирек Канч мындай суроо болуп атат да. Азыр жалпысынан 50 миллион бөлүнгөн, 10 миллиону силер иштеттиңер туурабы? Анан 40 миллионду албай туруп, дагы 7 миллион сурап атасыңар. Ошону түшүнүксүз болуп атат да. Биринчи этапта баягы айткандай Телеком менен Элкатка алар тендер ойноп $24 миллион утушуп алды. Биринчи этапта 24-жылы бүтөбүз. Но G-Cloud'га тендерди объявление кылдык. Буюрса жогорку кеңештен өткөндөн кийин аны ачып, аларга дагы 20 миңдин тегерегинде алар утушат.
оборудованияны алып келип коюшат. Жок, ошол мен түшүнбөдүм да, сиз айтып атасыз мына 10 миллион иштеткен экенсиңер. Азыр мына бул жакта да мен кесиптешим айтып калбадыбы? 3 миллион кандай эле тиги кодекске кетти деп макул эми бул талап болсун деп коелу. Ошондо 40 миллионду иштеттилексиңерби ошондо же иштеттиңерби? Ошону конкретно айтсаңыз. Рұқсат берсеңіз, мен жооп берип коеюн. Ар бир ошондой мероприятиянын өзүнүн бюджети бар. Анын баары утвержденный. Тендер өтүп, контракт колго койсо, уже обязательство болуп калат да. Например, Кыргыз Телеком мен жана айткандай Элкат тендер өткөндө контракт бар. Контракт 23 миллион 900 миң доллар обязательство уже бар. Значит, ал уже жанагы уже колдонбойбуз да, ал средства менен. Башка контракттар бар, ошонун менен баары уже бүт расписанный да, бүт уже утвержденный мероприятие. А биз колдоно албайбыз. Например, волокно эметкен телекомдун акчасы менен бияка жылдырып, бияка эметкен ал болбойт да. Ар бир мероприятиянын өзүнүн статьясы бар, өзүнүн расходу бар. Анын баары жана айткандай Всемирный банк менен утверждается, кол коюлат и башка бир тыйын бияка жылдырганга болбойт да. Контракт, если контрактка кол койсок, уже обязательство. Биз төлөбөсөк, проект жабылып, например, банк уже проектти жаап эметсе, ушол обязательствонун баары тиги мамлекетке өтүп кетет да. Аны болуш керек. Макул, анда ошол 7 миллион боюнча мага кат жүзүндө жөнөтүп койгулачы, кайсыл иш-чарага? 7 миллион именно G-Cloud-га керек да. Аякта азыр бюджет 12 миллион жанагы мен айткандай отмененный мероприятиянын бүт ошо бюджеттин баарын жана кат реструктуризация боюнча азыр сизге да берип атабыз. Ошонун баарын чогултуп G-Cloud-га салдык, бирок аякка да жетишпей, ошо 7 миллион ошака кирип атат. Анан 7 миллиондун ичинде жана айткандай курсовая разница боюнча 4,7 миллион просто курсовая разницадан потеря да. И реально оборудованияга почти 2-3 миллион эле болуп калат да. Анан тендер өтөт, тендерда тоже общий бюджет 19 болсо, анда тендерда мындай сумма башкача өзгөрүш керек да. А так письменно беребиз. Хорошо. Макул, ошон. Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Урматтуу Замирганович, аталган мыйзам долбоорун биз 6-чакырылышта колдоп бергенбиз. 6-чакырылышта бизге ошондо аталган мыйзам долбоорун талкуулап атканда, бул азыр эми кошумча каражат болуп атпайбы? Толугу менен биздин Кыргызстанда интернетти, колдонуучуларды, региондорду камтыйбыз деген да. Социалдык объект болобу, бул мектеп болобу, бала бакча болобу, ооруканалар болобу. Бүгүнкү күнү ошол нерсе толук кандуу өзүнүн милдетине, мындайча айтканда белгиленген берүүлөр аткарылдыбы? Бүгүнкү күнү канча биздин региондор же болбосо канча мектеп, канча дагы башка социалдык объектилер бүгүнкү күнү ушул тутумга же болбосо интернетке кошула элек? Мамлекет боюнча 2000 километрден ашык кабель тартылды. Да 550 километр калды. Биз бир жылдын ичинде 2 километр тарттык. Мамлекет боюнча 3882 объект 24 жылдын аягына чейин полный толук түрдө интернет менен, высокоскоростной интернет менен камсыз болот. Андан кийин 7 жыл аралыгында именно ошол проекттин ичинде камтылган эң арзан акча төлөнөт объектилерге. 24 жылдын аягында толук мамлекеттин ичинде бардык социалдык объектилер, толугу менен кошулат. Себеби дегенде буну мен сурап атканымдын себеби, Замирганович, ошол 6-чакырылышта дагы так ушул жерде ошол маалдагы тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү 19-жылды же 20-жылы толугу менен бүтөбүз деген. Бүгүн мына эшикте 24-жыл биз дагы деле толук кандуу региондорду ахваттала элек экенбиз. Ошон үчүн жоопкер адам дагы болуш керек. Аталган проект токтоп калгандыгына ким күнөөлүү? Эмне үчүн буга чекти мына силер көтөрбөсүңөр? Буга чейин эмне үчүн бул маселе ошол боюнча токтоп турулган? Ошол боюнча дагы сиздер маалымат берип, мен ойлоймун, тиешелүү органдар аталган маселени талкуулап, жоопкерчиликтүү адамдарды аныктап берет депчи. Урматтуу депутаттар, эгерде суроолор жок болсо, аталган мыйзам долбоору боюнча корутунду таркатылып берилген.
Асанбек Асманович, Жана биз берген суроолорго жоопту кагаз түрүндө берип койсончу бардыгына. сөзсүз түрдө Замирбек Кубанович, бул жерде Кубанычбек Карганбекович, Чыңгыз Азаматович, Арсланбек Касмаконович ар бири суроолорду жазуу түрүндө жооп беришин талап кылышты. Лейла Хиянна дагы ошонун бардыгын Элдар Нурланович жалпы эле комитетке берсеңиз, ушул проект боюнча маалыматты биз толук кандуу маалыматка ээ болгондой болойлу. Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо аталган макулдашууну добушка коём. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Андан кийин даярдалып, так суроолорго жооп бергендей болсоңуздар. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги акыркы маселе, ар кандай маселелер Рыспек Исламовичтин сунушу бар экен, ошону эске алуу менен. Рыспек Исламович. Чоң рахмат Улан Берилбайчы. Жүсүпбек Коргонбай уулунун кайрылуусу бар эле. Бул Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен сүйлөө боюнча бул Россиянын жаран экен жеке ишкер биздин мамлекетке бир топ инвестиция алып келип, ушул биздин мамлекетте жумуш орунду түзүп, налог төлөп иштеп жүрөт экен. Ошо боюнча азыр ар кандай маселелерге кошуп карап кетсек, бул Владимир Александрович Головнев деген жаран экен. Ошону кошуп Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда ардак грамотанын сүйлөө боюнча күн тартибине киргизип коелу. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул. Жусуп Коргонбай уулу суранып атат. Ушул биздин Владимир Александрович Головнев деген россиялык бизнесменди ушул Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен сүйлөө боюнча күн тартибине киргизип колдоп берсеңиздер деп кайрылуусу келди. Каршы эмессиздер, урматтуу депутаттар? Күн тартибине кирдик. Эми ар кандай маселелер бул жерде Жогорку Кеңештин депутаттарын иш сапарга жөнөтүү тууралуу суроолор барбы аталган маселелер боюнча? Суроолор жок болсо анда, урматтуу депутаттар, ар кандай маселедеги жана Жогорку Кеңештин ардак грамотасы сүйлөө боюнча маселени добушка коём. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кийинки отурумга чекти сак саламатта болуңуздар.